Ошондо Балак Биламга: "Жүр, мен сени башка жерге алып барайын. Балким бул Кудайга жагар, ошол жактан элди каргап берерсиң" деди. Анан Балак Биламды чөлдү караган Пейор тоосунун чокусуна алып чыкты. Билам Балакка: "Мага ушул жерге 7 курмандык чалынуучу жай орнотуп, 7 букачар, 7 кочкор даярдап бер" деди. Балак Билам айткандай кылып, ар бир курмандык чалынуучу жайда бирден букачар, бирден кочкор чалды. 24-бөлүм. Билам Исраил элине бата берүү, Теңирге жагаарын көрүп, мурдагыдай сыйкырчылык кылбай, бурулуп чөлдү карап туруп калды. Анан Билам көз чаптырып, өз уруусу менен турган Исраил элин көрдү. Ошондо анын үстүнө Кудайдын руху түштү. Ошондо ал мындай сөздөрдү айтты: "Бейордун уулу Билам сүйлөп жатат, ачык көргөн адам айтып жатат. Кудайдын сөзүн угуп жаткан, кудуреттүүнүн аянын көрүп жаткан адам айтып жатат. Ал жыгылып бара жатат, бирок ал ачык көрүп турат. Жакып чатырларың, Исраил үйлөрүң кандай сонун. Алар дарыя боюндагы бактардай, Теңир отургузган алой дарактарындай, суу боюндагы кедр дарактарындай өрөөөндөй созулуп жатат. Анын чакаларынан суу ашып-ташып төгүлүп турат. Анын укум тукуму чоң суулардай жайылат. Анын падышасы Агактан да өтүп, падышачылыгынын зоболосу артат. Аны Мисирден Кудай алып чыккан, анын күчү буйволдун күчүндөй. Ал өзүнө каршы чыккан элди жеп салат, сөөктөрүн талкалап, жебеси менен жексен кылат. Ал тизеи бүктү, эркек арстандай, ургаачы арстандай жатат. Аны ким тургуза алат? Сага бата берген баталат, сени каргаган каргышка калат." Ошондо Балактын Биламга каары кайнап, колун серпип ага мындай деди: "Мен сени душманымды каргасын деп чакыргам, бирок сен аларга 3 жолу бата бердиң. Өз жолуңа түш, мен сени сыйлайын дедим эле, бирок Теңир сени сыйдан ажыратып жатат." Ошондо Билам Балакка мындай деди: "Мен сенин мага жиберген элчилериңе, Балак мага алтын күмүшкө толгон үйүн берсе да, Теңирдин буйругун буза албайм. Өз эрким менен жакшылык же жамандык кыла албайм. Теңир эмнени айтса, мен ошону айтам деп айтпадым беле? Мен өз элиме кетип бара жатам. Жүр мени менен. Мен сага келечекте бул эл сенин элиңди эмне кылаарын айтып берем." Анан ал мындай сөздөрдү айтты: "Бейордун уулу Билам сүйлөп жатат, ачык көргөн адам айтып жатат. Кудайдын сөзүн угуп жаткан, баардыгынан жогору тургандан акылмандуулук алган, кудуреттүүнүн аянын көрүп жаткан адам айтып жатат. Ал жыгылып бара жатат, бирок ал ачык көрүп турат. Аны көрүп турам, бирок ал азырынча жок. Аны көрүп турам, бирок али ал жакын эмес. Жакыптан жылдыз чыгат. Исраилдин бийлик таягы көтөрүлөт. Ал Моабтын төрөлөрүнө сокку урат. Шет уулдарынын баардыгын кыйратат. Эдом бийлик астында болот. Сейир өз душмандарынын бийлик астында болот. Исраил болсо өз күчүн көрсөтөт. Жакыптын тукуму калган шаарларды басып алып талкалайт." Анан ал амалыктыктарды көрүп мындай сөздөрдү айтты: "Амалык байыркы элдердин бири, бирок ал акырында кыйрап жок болот." Анан ал кейниликтерди көрүп мындай сөздөрдү айтты: "Сенин турагың бекем, сенин уяң аскага салыныптыр. Бирок Ашур сени колго түшүрүп туткундап кетерине аз калганда, кабыл бүлгүнгө учурайт." Анан ал дагы мындай сөздөрдү айтты: "О, кандай кайгы! Кудай муну кылганда ким тирүү калат? Китимден кемелер келип Ашурду багынтып алат, Эйберди да багынтып алат, бирок алар да ойрон болушат." Анан Билам ордунан туруп, келген жагына өз жерине кетти. Балак да өз жолу менен кетти. 25-бөлүм. Исраил Шитимде жашап турду. Ошондо Исраил эли Моаб кыздары менен ойноштук кылып бузула баштады. Алар Исраил элин өз кудайларына курмандык чалганда чакырып турушту. Эл алардын курмандыгынан жеп, алардын кудайларына табына баштады. Ошентип Исраил Баал Пейор деген жасалма кудайга табына баштады. Ошондо Теңир Исраилга каарданды. Теңир Мусага мындай деди: "Баардык эл башчыларды алып, күн астында Теңирдин алдында асып сал. Ошондо Теңирдин Исраилга болгон жалындаган каары кайтат." Муса Исраил башкаруучуларына: "Ар бириңер Баал Пейорго жабышкан адамдарыңарды өлтүргүлө" деди. Исраил уулдарынын бүт жамааты жыйын чатырынын алдында ыйлап жатканда, Исраил уулдарынан бирөө Мусанын жана жамааттын көз алдында бир мидияндык кызды өз бир туугандарына алып келди. Ыйык кызмат кылуучу Арундун уулу, Элазардын уулу Пинехас муну көрүп, жамааттын ортосунан тура калып, найзасын колуна алып, жанагы исраилдыктын артынан кирди да, экөө жаткан жеринен исраилдыкты да, аялды да ичке сайды. Ошондон кийин Исраил уулдарынын кырылганы токтоду. Кырылган исраилдыктардын саны 24 000 эле.